Саламатсыңарбы балдар? Бүгін математика предметі боюнча кайрадан сабагыбызды баштайбыз. Силер менен биргеликте мен Надырбекова Гулипа эжекеңер. Бүгүн сабакта теңдеме түзүүгө карата маселелер боюнча бышыктоо сабагын өтөбүз. Сабактын максаты менен таанышып алабыз балдар алгач. Бүгүнкү сабакта балдар өтүлгөн темалар боюнча бир нече мисалдарды иштейсиңер, теңдемелерди, маселелерди өз алдыңарча иштөөнү билесиңер, ошондой эле жоопкерчиликтүү болууга, өз алдыңарча туура иштөөгө тарбияланасыңар балдар. Анда келгиле балдар, сабакты баштаардан мурда ушул экранда көрүп тургандай быйтыкчаларды карап, жылмаюу тартуулап алабыз балдар. Жагымдуу маанай түзүп, сабагыбызды улантабыз. Чынжырча түрүндө 32 эсептөө менен баштайбыз балдар. Бул жерде 30 санын 3кө көбөйтөбүз. Канча келип чыгат экен балдар? 90. Ошол 90 санынан 45ти кемиткенибизде балдар 45 келип чыгат экен. Жана 45ти 15ке бөлөбүз. Өз алдыңарча бөлүп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар 3. Ошол эле 3 келип чыккан санды 17ге көбөйтүп алабыз. 51. Ал эми 51ге 49ту кошконубузда 100 деген сан келип чыгат экен балдар. Экинчи чынжырчага көңүл бурабыз балдар. Бул жерде 19ту 4кө көбөйтөбүз. 76 келип чыгат экен. Ушул 76га 8ти кошуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар 84 келип чыгат. Ушул эле келип чыккан 84 санын 3кө бөлгөнүбүздө 28 келип чыгат. Жана 28ге 22-ни кошконубузда жыйынтыкта 50 саны келип чыгат. Ошол 50-нү 2ге бөлгөнүбүздө балдар 25 деген саны келип чыгат экен. Өтүлгөн теманы балдар кайталап дагы бир ирет бышыктап алабыз. Бул жерде амалдар берилген балдар. Ушул амалдарды эсеп аткаруу менен биргеликте ушул тамгаларды таблицага жайгаштырабыз балдар. Эң биринчи амалыбыз 192-ни 135ке көбөйтүп, андан соң 92-ни 135ке көбөйтүп, жыйынтыкта кемитүүнү аткарганыбызда балдар 13500 сан келип чыгат экен. Демек 13500 санын түйүнө з тамгасын коюп алабыз. Андан соң жазып алабыз. 13тү 101ге көбөйтөбүз балдар. Канча чыгат? Азаматсыңар 1313 сан келип чыгат. Мына ушул сандын түйүнө е тамгасын жазып алабыз. Андан кийинки мисалга көңүл бурабыз. 125ти 68ке көбөйтүп, андан келип чыккан санды 8ке көбөйткөнүбүздө балдар канча чыкты? Азаматсыңар 68000дин түйүнө п тамгасын коюп алабыз балдар. Андан кийинки мисалга көңүл бурабыз. Бул жерде кийинки мисалыбыз 199ту 7ге көбөйткөнүбүздө балдар 1393 келип чыгат экен. Ошондой эле кийинки туюнтманы аткарабыз. 406-ны кошуп 3кө көбөйткөнүбүздө канча чыкты балдар? 1218 саны келип чыкты. Бул жерден кандай сөз пайда болду балдар? Азаматсыңар поезд деген сөз пайда болду. Жолго чыгыш үчүн балдар биз математикалык эрежелерди кайталап алышыбыз керек экен. Анда балдар келгиле. Ушул сол жактагы терминдердин аныктамасын жаатуу оюну боюнча оң жактагы аныктамалардан табуу керек. Келгиле балдар. Теңдеменин тамыры дегенибиз эмне? Аныктамаларды кайталап алабыз, бир эсибизге түшүрүп алабыз балдар. Теңдемени сандык барабардыкка айландыра турган белгисиздердин маанилери теңдеменин тамыры деп аталат экен. Ал эми теңдемени чыгаруу дегенибиз эмне балдар? Теңдемени чыгаруу дегенибиз бул теңдеменин тамырын табуу процесси болуп эсептелинет балдар. Азаматсыңар кийинки эрежени кайталап алабыз балдар. Аныктаманы бул жерде формула дегенибиз математикалык тилде жазылган барабардык болуп эсептелинет. Ошондой эле туюнтманы жөнөкөйлөтүү бул математикалык тилде жазылган барабардык экен балдар. Жана окшош кошулуучу дегенибиз эмне балдар? Окшош кошулуучу бул тамгаларды, башкача айтканда окшош коэффициенттерди топтоо болуп эсептелинет. Ошондой эле
бул тамгалар менен белгиленген бул белгисиз сандарды камтыган барабардык эмне деп аталат экен балдар? Теңдеме деп аталат. Азаматсыңар балдар, биз ушул өтүлгөн башкача айтканда тема аныктамаларды кайталап алдык, эсибизге түшүрүп алдык. Анда маршруттук каттамга көңүл бурабыз. Бул жерде балдар вокзалдан биз жолго чыгышыбыз керек балдар. Аны үчүн эмне кылабыз? Туюнтмаларды жөнөкөйлөтүп, андан соң теңдемелерди чыгаруу бөлүгүнө өтүшүбүз керек экен. Эгерде биз теңдемелерди туура чыгарсак, кийинки бөлүгүнө келебиз балдар, жолубузду улантып, китеп менен иштөө жана тест менен иштөө болуп, сабагыбызды улантабыз бүгүнкү сабакта балдар. Биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Бул жерде туюнтмаларды жөнөкөйлөткүлө дейт. Биринчи тапшырмада жөнөкөйлөтүү үчүн балдар катасын тапкыла дейт. Биринчи туюнтмага көңүл бурабыз. 8m кошу 22m. Жыйынтыкта канча чыгат балдар? 30 деген жооп. Туурабы балдар? Азаматсыңар, туура эмес экен. Туура жообу канча экен? 30m келип чыгат экен. Андан кийинки туюнтмага көңүл бурабыз балдар. 4a көбөйтүлгөн 3. Мында 7a деген жооп туурабы балдар? 4-тү 3-кө көбөйткөнүбүздө канча чыгат балдар? Азаматсыңар, туура жообу 12a келип чыгат экен. Андан кийинки туюнтмага көңүл бурабыз балдар. Z кошулган 19z кемитүү 2z барабар 18c дейт. Жооп туурабы балдар? Албетте туура эмес. Кийинки туура жообун таба турган болсок балдар, 18z барабар экен. Андан кийинки мисалды карайбыз балдар. Бул туюнтмада 6x кошу 4 кошу 2x кошу 7 дейт. Туура жообу кандай экен балдар? 6x-ка 2x-ты кошобуз, окшош мүчөлөрдү топтоп атабыз, 8x. Ал эми бош мүчөлөрүбүз 4 жана 7 болгондуктан 4-кө 7-ни кошконубузда 11 келип чыгат экен. Жыйынтыкта 8x кошулган 11 туюнтмасы келип чыгат. Кийинки мисалга көңүл бөлөбүз балдар. 5s көбөйтүлгөн 9t барабар 45s дейт. Демек, бул туюнтманын жообун текшеребиз. Албетте балдар, 9-то 5-ке көбөйтсөк, коэффициенттери канча болот экен? 45s-га барабар болот. Андан кийинки мисалга көңүл бурабыз балдар. 9k кошулган 9k кемитүү 4k. Бул жерде жообу 22k дейт. Туурабы балдар? Жок, албетте туура эмес. 9-ка 9-ту кошконубузда 18k келип чыгат. Ал эми 18k'дан 4k'ны кемиткенде 14k'га ээ болот экен балдар. Азаматсыңар, биринчи тапшырманы эң туура иштедиңер балдар. Анда экинчи тапшырмага көңүл бурабыз балдар. Экинчи тапшырмабыз бул теңдемелерди чыгаруу. Ушул жерден теңдемени чыгаруу аркылуу таблицада дагы эле ушул сандардын түйүнө тамгаларды жазып алабыз балдар. Биринчи теңдемеге көңүл бурабыз. Бул жерде 720 бөлү x барабар 8 теңдемесин чыгара турган болсок, бул 90 жыйынтыгында 90 деген чыгарылышка ээ болот дагы. 90дун түйүнө o тамгасын жазып алабыз таблицада балдар. Андан кийинки теңдемеге көңүл бурабыз. Бул жерде 15t кемитүү 7t барабар 56. Бул жыйынтыкта демек 7 деген жоопко ээ болобуз дагы. Бул жерде 7-нин түйүнө я тамгасын жазып алабыз. Андан соң балдар 2k көбөйтүлгөн 10 барабар 640 теңдемесин чыгарабыз. Кана балдар? Жообу канча чыкты? Азаматсыңар, 32. Демек 32 санын түйүнө и тамгасын жазып алабыз. Андан кийинки теңдемеге көңүл бурабыз. 8n барабар 480 эң жөнөкөй теңдемени чыгарабыз. Бул жерден n-ди табыш үчүн 480-ди 8-ге бөлүп коебуз балдар. Жыйынтыкта канча чыкты? 60. Туура, азаматсыңар. Кийинки теңдемеге көңүл бурабыз. 15x кемитүү 8x барабар 56. Бул теңдеменин жообу балдар канча чыгат экен? 8. Эң туура.
Андан кийинки теңдемеге көңүл бурабыз балдар. 5 көбөйтүлгөн 8 t дейт. Барабар 1600 теңдемесин чыгарабыз. Кана чыгардыкпы балдар? Жообу канча чыкты? Анда текшерип алабыз балдар. Азаматсыңар, бул теңдеменин жообу 40 келип чыгат экен дагы 40 санынын түйүнө е тамгасын жазып алабыз. Андан кийинки теңдемеге көңүл бурабыз балдар. Y-ды 27, y бөлүү 27 барабар 4 теңдемесин алабыз. Бул теңдемени чыгардыкпы кана? Бул теңдеменин жообу 108 келип чыгат экен. Азаматсыңар балдар. Кийинки теңдемеге көңүл бурабыз. 3z кошулган 4z барабар 35 деген теңдемени чыгарып көрөлүчү. Канча чыкты балдар? 5 деген чыгарылышка ээ болдук балдар. Азаматсыңар. Эми 11p көбөйтүлгөн 5 барабар 1100 деген теңдемени чыгарабыз балдар. Бул жерден p-ны табыш үчүн балдар жообу канча чыгат экен? 20. Азаматсыңар. Бул жерден кандай сөз келип чыкты балдар? Гортензия деген гүлдүн аты экен. Бул гортензия деген гүлүбүз бөлмө гүлү болуп эсептелинет экен балдар. Азаматсыңар, эң туура жооп бердиңер бүгүнкү экинчи тапшырманы балдар, туура иштедиңер. Анда үчүнчү тапшырмага көңүл бөлөбүз балдар. Бул үчүнчү тапшырмабыз китеп менен иштейбиз балдар. Китебиңерди ачып, сабакка көңүл бөлүп отурабыз. Бул жерде китебиңерде мындай маселе берилген балдар. Арген 82 сомдон 5 килограмм малина жана 4 литр сүт саткан. Эгер анын 700 сому болуп, бардыгын саткандан кийин анда 1190 сом болсо, сүттү кандай баада саткан? Кана өз алдыбызча иштеп көрөлүчү балдар. Кана берилдесин жазабыз балдар. 5 килограммды эсептей турган болсок 82 сомдон балдар. Сүтүбүздү 4x деп белгилейбиз. Жана жыйынтыкта сүт канча сом экен балдар? Бул жерде кандай баада саткан деп атат? 20 сомдон сатыптыр балдар. Азаматсыңар. Мына экинчи тапшырманы дагы эң туура иштедиңер балдар. Төртүнчү тапшырмабыз бул тест болмокчу балдар. Силерге ушундай тестти берем. Кана өз алдыңарча иштейсиңер. Туура жообун бул жактан текшеребиз. Эсептегиле дейт биринчи 83 көбөйтүлгөн 27 кошуу 27 көбөйтүлгөн 17 туйунтмасын эсептейбиз. Кана балдар, эсептеп көргүлөчү. Туура жообу 2700. Кимдики ушундай чыкты балдар? Азаматсыңар. Кимдин мисалы ушундай чыккан болсо, эң туура экинчи туйунтманы жөнөкөйлөткүлө дейт. Мында 10a кемитүү a кемитүү 2 туйунтмасын жөнөкөйлөтөбүз. Кана балдар, жөнөкөйлөтүп көрөлүчү. Бул туйунтманын жообу 9a кемитүү 2 экен балдар. Туура, азаматсыңар. Андан кийинки үчүнчү тапшырмабыз балдар. Теңдемени чыгаргыла дейт. 13x кемитүү 6x барабар 42 теңдемесин чыгарабыз балдар. Кана туура жообу кайсы деп ойлойсуңар? 2a экен, b-сында 6, v-сында 7 деген чыгарылыш бар экен балдар. Демек, бул теңдеменин жообу 6 деген чыгарылышка ээ болот экен. Азаматсыңар балдар. Андан кийинки мисалга көңүл бурабыз балдар. Эсептегиле деген 977 көбөйтүү 49 кошуу 23 көбөйтүү 49 туйунтмасын эсептейбиз балдар. Жыйынтыкта бул жерде 49 000 деген сан келип чыгат экен. Туура балдар. Туйунтманы жөнөкөйлөткүлө деген кандай кылып жөнөкөйлөтөбүз ушул туйунтманы? 9a кошуу 4 дейт. Демек 9ага бир аны кошконубузда 10a кошуу 4 келип чыгат экен. Азаматсыңар балдар. Анда теңдемени чыгарып көрөлүчү. 17x кемитүү 8x барабар 27 дейт.
Бул теңдеменин жообу канча чыкты силерде балдар? Текшерип алабыз. 3 келип чыгат экен. Эң туура балдар, азаматсыңар. Мына азыр 4-түнчү тапшырманы дагы эң туура иштедиңер балдар. Иштедиңер деп ойлойм мен балдар. Анда сабакты жыйынтыктап атып мен силерге үйгө тапшырма ошол өзүңөр азыркы биз иштеген маселелердин жардамында иштеп атабыз. Ушул теңдеменин жардамында, башкача айтканда, ошол маселени өз алдыңарча түзөсүңөр. Ошол маселени түзүп алгандан кийин теңдеменин жардамында иштеп келесиңер балдар. Өзүңөр турмуштан алып бир маселени түзүп, теңдеменин жардамында иштеп келесиңер. Ушуну менен балдар, силерге арналган сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.